Соц тармактарда ушундай бир ар кандай чакыруктар болуп жатат да. Бул жерде Министерство здравоохранения да турушат, текшерүү алыш керек. Мээси жайында эмеспи? И НВД, прокуратура, ГКМБ тез арада чара көрүш керек. Баяндамачы Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орунбасары министри Жумушалиев Кашкар Стаканович, сөз баяндамачы урматтуу орунбасары келген, бул жерде Кенжекул Исламбек. Казыбек Иванович, мен Оразалиев. Оразалиев. Ички иштер министринин орунбасары. Сен не башка мактабасың, башка адамдар? 2014-жылы апрель айында кабыл алынган гомосекс жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы боюнча беренелерине карай турган болсок, бул мыйзам жалпыга маалымдоо каражаттарын жана коомдук жайларда пропагандоого тыюу салынган берене бар да. Бул жерде элдер акцияга чыгып атат. Элдер бул түтүн боюнча кандай деген сөздөр айтылып атат. Силер отурасыңар комитет. Биз карай элекпиз, биз билебиз. Билсеңер буга чейин карабайт билеңер. Карасаңар анда бүгүн караш керек. Чечимңерди силер бүгүнкү күнгө чейин жүрөсүңөр. Болду, кайра чыгып эле өзүңөрдүн эмеңерди качат этип бербегиле көп. Гүлбара айым, сиз жогорку соттун мыйзамы менен бул жерде отурасыз. 2014-жылы 14-июлунда Конституционный палатанын решениясы чыкканда, мына бүгүнкү күнү 6 жыл болду, ушул маселени бүгүнкү күнгө чейин эч бир чечилбей келатат да. Бул ушуга кандай жооп бересиз? Саламатсызбы, Тазабек Акрамович, кайсы чечим жөнүндө азыр сөз болуп атат? Убактылуу өкмөт боюнча. Ал эмне убактылуу өкмөттүн чечимдери эмне? Жанагы объектилер боюнчабы, же эмне боюнча? Ооба, ошолор боюнча. Аны тактап айтыш керек болуп атат. Мен азыр даяр эмесмин. Ошого бир көңүл буруп койсоңуздар. 6 жылдан бери чечилбей келет да Конституционный палатанын. Макул. Анан бул жерден сөздөн адашып калса, же болбосо башка болсо ошону сурапчы. Анан бул жерде эч бир идеальный эчкимдер жок. Баарыбыз бири-бирибизди билебиз. Камерага карап туруп жакшы сүйлөсөңөр, кылган ишиңер башыңдай Кудай көргүс нерселерди кыласыңар. Не жерде 200 адамдар турасыңар. Семизиңер бар, кыйшыгыңар бар. Буларга эчкимиз эстеке дейлекпиз, урматтуу депутаттар. Ошондуктан бир кичине өзүңөрдү кармасаңар, кармап жакшы мындай. Же бирөөңөрдү семиз, бирөөңөрдү кыйшыксыңар деп атабыз. Ошондуктан өзүңөрдүн сыйыңарды билгиле, жакшынакай болгула.